Жазылган заказды возврат кылса болобу? Эгерде сиз кийим заказ берсеңиздер, ал кийим сизге чак келбей калган болсо, размери чоң же кичине болуп калган болсо, анда возврат кылса болот. Бирок ошол заказыңыздын суммасы төлөнгөн болуш керек, себептен төлөнө электе билбейт да ал кантип алып кийип көрмөйт. Заказды албетте төлөйсүздөр, анан алып кийип көрөсүздөр. Ошол 24 сааттын ичинде сиз ПВ операторго же болбосо пункт держательге, пункт выдача держателине телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу билдиришиңиздер керек. Ушул мага алып кеткеним чак болбой калды, сураныч ушу батпай калды деп претензия түзүп берип коесуңарбы дегениңиздерде, офис держатель претензия түзүп берет сиздерге. Ушул кийим чак келбей калыптыр деп причинасын жазат же өңү ал ойлогондой болбой калыптыр деп причинасын жазат. Ошол причинаны жазгандан кийин гана сиздин личный счетуңузга ушул кийимге төлөгөн акчаңыз кайрадан кайтарылат. Дагы кайсыл учурда возврат кылса болот? Эгерде сиз алган продукция кайсыл бир жери брак болуп калса, мисалы сумкаңыздын ремени үзүк болуп калса, же болбосо туш брак чыгып калса, же пудра же помада брак болуп калса дагы дароо 24 сааттын ичинде пункт ПВ жетекчисине же болбосо ПВ операторуна кайрыласыздар сөзсүз түрдө. Ушул бүгүн алып кеткен товарым ушундай брак экен, же болбосо ичи пустой экен, же болбосо щеткасы жок экен, же болбосо сынык экен, же болбосо ушул сыяктуу кандай причина сиз возврат кылганга ошону айтасыз. Ал эми оператор болсо претензия түзүп кайрадан сиз ошо брак болгон нерсени офиске да алып келип беришиңиз керек болот далилдеш үчүн. Жана сүрөт, видео сөзсүз тартып операторго жөнөтүшүңүз керек болот. Оператор складтын менеджерине жөнөтөт. Ошондон кийин гана сиздин товарыңызга претензия түзүлүп, жана ал продукцияга короткон акчаңыз сиздин личный счетко которулат. Эми кайсыл учурда возврат болбойт? Ич кийимдерди возврат кылганга болбойт. Ошон үчүн ич кийимдерди аларда кылдаттык менен мамиле кылыңыздар. Бул лифчик жана ич кийим. Ич кийимди эч качан возврат кыла албайбыз. Чак келсе дагы, чак келбесе дагы ага претензия түзгөнгө да болбойт. Бул учурда сиз аны сатышыңыз керек болот чак келген адамга. Андан башка айла жок да. Ич кийимдерди заказ кылсаңыздар дагы өзүңүздөргө чагын кийиңиздер, же болбосо ал чак келбей калса сатып жиберем дегендей клиентиңиздер даяр болуш керек. Чтоб кийин наставнингизге же болбосо офис держательге ар кандай сөз айтпаш үчүн. Дагы кайсыл учурда возврат кылса болот? Эгерде акчаңыз жок болуп калып, заказды ала албай калсаңыз, алдын ала офиске же болбосо наставнингизге эртерээк эскертип айтышыңыз керек болот. Эгерде сиз эки жолу ошондой туура эмес заказ кетирип алып возврат кылсаңыз, же болбосо акчаңыз жок болуп калып, дайыны жок эле возврат кылдырган болсоңуз, анда сиз автоматтык түрдө блокко түшөсүз. Эгерде операторду да эскертпесеңиз, же болбосо операторду эскертип, чоң суммадагы заказды жазып төлөбөй койсоңуз, албай койсоңуз, ушундай бир мүчүлүшүктөрдү кылсаңыз, анда сизди автоматтык түрдө блокко түшүп каласыз. Экинчи фабрикке каттала албай дагы заказ кетире албай каласыз. Бул ушундай бизде закон бар. Биздин ушундай жетекчилик тарабынан талабы бар. Себеп дегенде сиздин заказды чогултуп жатканда бир эле адам чогултпайт. Заказды чогултканда бир топ адам эмгектенет. Ал товарыңыз дубара болуп офиске чейин алып келет. Оператор дагы сиздин товарыңызды бөлүштүрүп, ага убакыт бөлөт. Анан ошончо кишинин эмгегин баалабай сиз возврат кылсаңыз дайыны жок эле, андай учурда сиз блокко түшүп каласыз. Ошондуктан заказ кетирип атканда дагы жет өлчөп бир кесип, анан заказ кетиргениңиздер жакшы.